дебей эле ушул өзүбүз кичине аракет кылып 5-10 тыйын пенсиясы бар болсо эми гражданин Кыргызстан болсо балдарым берет да, кичине балдарым бакканда эстүү балдар энесине деген берет да, ошондон апарып ушу тимин деген нерсени ичип өзүңдү караганың бул жакшы нерсе деп ойлойм го. Мен балдарды багып койгом, мен багат да деп отургандардын деле көбүн көрүп жүрөм мен. Бул биринчиден. Экинчиден мен дүйнө дегенге андай эле кызыга бербейм. Дүйнөнүн көбүн кармап көрдүм мен. Достун түрүн көбүн көрдүм мен. Акчага да дос болот экен, амалга да дос болот экен. Сен менен кучакташып жакшынакай дос болот экен, эриңди бир-эки жолу балиске түшүп өп койгон. Андайдын түрүн көбүн көрдүм мен. Ачык эле айтканда, мен дүйнөдө көп нерсени көрдүм жашоодочу. Ошон үчүн мен айткым келет да, мен өзүм убада берем, мен өзүм балдарыма да айтам, өзүмдүн жакын көргөн адамдарыма да айтам. Дүйнөнү топтоп жакшы чай ичпестен, жакшы көйнөк кийбестен, бир туугандык жакшылык кылбастан топтоп жүрүп, артында дүйнөсү калып кеткен адамдардын көбүн көрдүм. Спальный дивандарды алып коюп, үстүндөгү бельону жаңыртып, ай сайын жаңыртып, Айгүл, мен мунун жаңы алдым да, жаңы чыккан экен да деп салып коюп, үстүнө кирип жатпай, веременкада мыягында жер төшөк салып берип, буягында мындай салып, аялы салып жүрүп, ошол адамдар ham өттү. Өзүнүн спальныйына өзү кирип жатпаган адамдар ham өттү. Спальныйны көтөрүп апарып көмүп койгонубуз жок, биз калды спальный. Өзү ошол эле баягы бир канча метрлүү нерсеге оронуп кетет экен. Ошол нерсени ар бирибиз туура кабыл алышыбыз керек экен. Бизде особенно мен бир аксакал, бир атты баштуу эле эл башкарган адамдын апасы мынтип айтты эле да. Айланайындар, төргө чыкканымда төрдө отурат. Шашпагыла төргө чыкканга. Төргө чыксаң эле нар жагы ашуун көрүң жакыныраак болот экен. Жамбаш алым эле алган менен төргө чыкканга шашпагыла десе, мен таң калгам. Ой, этиктет, бул эмне деген сөз айтып атат бул аял депчи. Мына азыр өзүм төргө чыккандан бери мен ошону сезип деле атам. Биз эмне үчүн балдарыбызга оорчулук келтирбестен, үйлүү жайлуу болуп, жакшынакай ордун таап алыш үчүн биз өзүбүздү ден соолугубузду караган болгон болсок, балдарыбызга жакшы жардамыбыз ошол деп ойлойм менчи. Аңтарыл менен башым ооруду, давлениям болуп калды деп эле жатып калган болсок, балдардын да жашоосун эки караң кылабыз. Өзүбүзгө өзүбүз керекпиз. Биз өзүбүз менен төлкө өзүбүздүн гана мына бүгүнкү сый урматыбызды, бирибизге болгон жакшы кадыр, көңүлүбүздү алып кетет экенбиз. Топтогон дүйнөңдүн баары калып калат экен, жаныңа аралжы болбойт экен кыздар. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем, бизден кийин эле уушуп келаткан жашта экенсиздер, ден соолугуңуздарды караңыздар. Балдарга кылган үй бүлөгө жардамыңыздар ошол болот. Сиздер ушинтип тыңгылдап эле жакшынакай болуп басып мынтип турсаңыздар, балдарга, кыздарга ошо жардамыңыздар ошол. Көпкө узакка жашайт экенбиз. Мен себеби көрүп атам. Мен өзүм эле аябай энергичный аял болчумун. Бул жак абжеси менин апамды жакшы тааныйт. 95ке чыкканда өттү апам. Ошол моментке чейин зыңкыйган боюнча кичине бутун сындырып алып, кичине эметип 6 жыл жатты. Бирок ошондо да өзүнү кетирген жок. Оозундагы розовый, бетиндеги кызылы кеткен жок. Чөнтөгүнө дайыма салып жатчу, мынтип карап турчу өзүнүчү. Мен ошондон өзүмөн өзүм алам да, өзүмчү мынтип. Действительно, ар ким ошол өзүнүн караган адам гана өзү боюнча ошо боюнча кетет экен. Биз өзүбүздү упуратып койгон болсок, биз өзүбүздү деле упуратпайт экенбиз кыздар. Кошо жүрүп кызың упурайт экен, кошо туруп балаң упурайт экен. Балаң эмнеге упурайт? Келин айтат экен, энеңдин бир күн ичи ооруйт, бир күн башы ооруйт деген сөздү айтпайт деп ким гарантия берет? Балаңыздын кулагына шыбырапчы. Анан балаңыздын көңүлү бузулуп калат экен. Ошон үчүн биз ар ким өзүбүзгө тың болушубуз керек экен, жакшы жашоо үчүн. Ал үчүн эмне керек бизге? Жолукту экөө, төртөө кылыштын кереги жок, ден соолукту жакшы караш керек. Мен сиздерге ошону каалайм.